мынакей былтыр ноябрь айынан башташкан жасайбыз деп. Башын бирчи эле казык келип туруп ошо менен таштап коюшту. Азыр болсо мынакей машина эмес, жөө адам өтө албайт бул жерден. Жаан жагандан кийин берде только айылдагыдай эле резинкөтү кийбесек берден басып жүрө албайбыз. Бала чака өтө албайт. Эми карап көргүлө, биягы ашык кетсе Волка Садыгалиева көчөсүн жасады, биягы Патриция Ломбу. Орто жолдо Волка көчөсү калып калды. Волкага деген кыргызча айтканда бул Кашкыр көчөсү. Эми биз Кашкырга эле айлангандай болуп калдык, чынын айтканда. Чыгып алып мынакей таштан ташка секирип, улак болуп, тек болуп жүрөбүз берде секирип. Кашкыр болуп ар жерден жашынып казабыз. Эми суулардан качып дегенди. Эми кандай кыласыз? Бул жазалабы, жазалбайбы? Башында мынакей бир ай мурда жасайбыз деп башташкан. Бордюрларды алып келип таштап койду. Мынакей башта айтканда сүйүнүп баштасак, мынакей башын баштап койду, алып келди. Ошо менен кайра кетип калышты. Бул негизи башында тендерге кайсы гана немесин фирманы сурап турмун, жол жасаган кайсы экен. Кайсы фирма экен. Негизи бул тендерге коюлуп утулган, акча бөлүнгөн мен оюмча. Элдин оюнча да бери жашап аткан калктагы айтышып атат. Бул акчаны бөлүнгөн. Ошон үчүн бул ишти башташты деп. Демек бөлүнө турган бул акча каяка кетти? Мейли, тиякта Садыгалиева көчө жасалды, Патриция Ломбу жады, переулок Садыгалиева жасалды. Бул эми жаңы конуштарга караганда бул шаарга караган жер да бер. Эми жаңы конуштар оңолуп калды. Чын-чынына келгенде жаңы конуштардын баары жасалган. Эми бээр болсо анда биздикин бирөтөлө берди эски конуш, жаңы конуш деп кайра картага киргизгиле да шаардын кийинчерээк жасайбыз деп. Эми бул кантип болсун эми мынакей бээр Кудайерген базары Элмира Сурабалдиевага да суранат элем депутатка, жогорку кеңеш депутаты. Мынакей Элмира Сурабалдиева, мына көрсөңөр мынакей базардын тегип четинде кандай болуп аткандар. Эми азыр мынакей жакында кыш келе атат. Мейли кар жаады, из пас болуп калабыз бул жер кар жаагандан кийин. Же мынакей бир жаагандан кийин баштайсыңарбы кайра балчыктасып барып. Мен чоңдорубузга кайрылат элем. Мэрияга же Сооронбай Сарипичке мынакей жок дегенде ушундай жерлерге көңүл буруп койсоңор болот. Налог дейсиңер, налог деле төлөнүп атат. Движение машина көп дейсиңер, баардык машинанын баары, налогтордун баары төлөнүп атат. Штрафтардын баары төлөнүп баштады. Акчанын баары каяка кетип атат, мен түшүнбөй калдым негизи. Мен эле эмес, бүткүл эл Кыргызстан ушул Волка көчөсүндө жашаган элдин баары таң калып атат. Бүт новостройканын баары жасалды, а Волка көчөсү жок. Бул кандай түшүнсө болот деп. Же биздин көчөбүздө мисалы чоңдордон эч ким жашабайт экен. Эми эмне кылабыз? Бир чоңдорду барып жашырып, сүйлөшүп, алып келебиз биздин көчөгө жашап коюңузчу, жолубуз оңдосун деп. Кандай кылсак болот? Ушундай бир жоон бүтөт элем силерден. Ушул Волка көчөсүнүн элинен суранат элем. Элдин атынан суранат элем. Волкова деген көчөсү эле. Ушу бир 3 жыл мурун ушу жерге асфальт төшөйбүз деп бир келип чүрүп атканда, материалдарын чүрүп атканда аябай сүйүндүк эле. Ошо 3 жылдан бери эле баягы эле тас кейпи болом. Чоңдорго бир жеткизип кое берсиңер, мына бул жерде такыр эле жылда эле биз оңолуп калат экен деп эле сүйүнүп калабыз. Жылда эле жок болот. Мына кебетеси бул. Ушу көчөгө бир жардам берип койсоңор, жылда эле ушу касып эле оңдомуш болуп эле шлагбаум кылып эле жаап калсак, эчтеке жок болот. Утубуздан деле эчтеке калбай калды. Кичине ушу жерден оокат кылабыз, арабас үйрөп. Арабасын деле кебетелер эметип бүттү, сынып бүттү. Дөңгөлөк дегенден эчтеке калбайт балекетиңди алайын. Анан эми ушу жерде Волко мен 3 жылдан бери ушу жерден өтөм, оокат кылмыш болуп. Ошо жерге балекетине алайын кичине чоңдорго бир жеткирип койсоңор, ушу жер бир оңолуп калар бекен. Ишибиз бир оңолуп балекетиңди алайын. Ушуну жеткизип койчу.